Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулгандыктан Орусиядагы кыргыз мигранттары үчүн жеңилдиктер киргизилүүдө. Эми Орусияга барган жарандарды каттоо 1 жумадан 1 айга узартылды. Жеңилдиктерди уккан Асылбек да баштыгын көтөрүп алып Москвага жөнөп жатат. Буга чейин жердешибиз 2 рет барып келген. Бирок бул сапар анын бөтөн өлкөдө иштөөсү жеңил болоорун каарманыбыз билет. Жеңилдиктер болгон үчүн да баратам. Бир алдын сүйүнүп дагычы. Кыргыздар ал жактагылар айткандан уже биз жыргап калдык, Кыргызстанда жүргөндө жүрүп калдык деп. Аз мисалы Кыргызстанда 10 миң, 20 миң зарплатаны күтүп жүргөн болбойт да. Ал жакта мисалы рубль түшсө дагы 30 миң рубльден алсаң дагы жетет да. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген Белоруссия, Казакстан, Армения мамлекеттеринин жарандары сыяктуу эле Кыргызстандын мигранттарына да Орусия тарабынан жардамдар берилүүдө. Бул кыргыз мигранттары үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бишкек темир жолунун номер 2 бекети аркылуу эле 1 айда 880 жүргүнчү Орусиянын шаарларына кеткен. Мына азыр дагы Бишкек Москва поезди жүрүп жатат. Мында дагы кыргыздардын саны ок эле көп. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары мындан ары жумушка орношуу үчүн патентке деп келишим түзбөйт. Орусиянын аймагында дарыгерлер, юристтер, мугалимдер жана фармацевттер кыргыз дипломдору менен жумушка орношууга болот. Ошондой эле социалдык жактан коргоого алынат. Медициналык жардам алууга, балдарды бала бакчага жана орто мектептерге киргизүүдө Орусиянын жарандары сыяктуу эле бирдей укукка ээ болот. Эми бир 50-60 миңге дагы бир ушу биздин Кыргызстан жарандары ушу жеңилдиктерди колдонуп Россия Федерациясына барып эмгектенет деген биздин бир мындай бир расчетторубуз бар да. Орусияга учак, поезд жана автотранспорт менен барса болот. Баасына жана убакытты үнөмдөө үчүн басымдуусу самолет менен кетет. Ал эми поезд менен Свердлов, Москва жана Новокузнец шаарларына жетсе болот. Бишкек Москва деген поезд жөнөйт 1-5 күндөрү. Бишкек Свердловск тарабына 2 поезд жөнөйт 2-5 күндөрү. Анан ар бир жумада 2 жолу. 4 күндө бир жолу Бишкек Новокузнецк. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин мигранттары мындан ары 30 күндүн ичинде каттоого турууга мүмкүнчүлүгү бар. Мындай келишимди орус өкмөтү жактырып, орус президентине жөнөттү. Эми орус президенти жактырган соң ал күчүнө кирет. Мерим Бакир кызы, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.